Кылмыш кырсык жаңылыктарын чагылдырган УТРКнын телевизион программасы. Студияда кызматта Тутан Мелисов. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндүн кыскача анонсу менен таанышып алыңыздар. Ысык көлдө браконьердин үйүнөн баңгизат табылды. Өлкөдө бир түндө мас абалында унаа башкарган 41 айдоочу аныкталды. Бишкекте жөө жүргүнчүнү сүзүп алган айдоочу каза болду. Алдыда мына ушул жана башка кабарларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Бишкекте жөө жүргүнчүнү сүзүп алган унаанын айдоочусу каза тапты. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынан маалымдашкандай 29 ноябрь күнү күндүзгү саат 11:30 чамасында Mercedes-Benz E320 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Элебесов көчөсү менен Февраль көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө өтмөктөн 46 жаштагы жаранды сүзүп алган. Алган жаракаттарынын кесепетинен жөө жүргүнчүнү ооруканага жаткырылган. Ал эми жеңил унаанын 65 жаштагы айдоочусу жабырлануучуну алып бара жатканда тез жардам унаасынын артынан коштоп бара жатканда өзүн жаман сезген. Ал Фрунзе Тыныстанов көчөсүнүн кесилишинде жеткенде көз жумган. Аталган фактылар каттоого алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Жол эрежелерин сактабай, ар кандай кырсыктарга себеп болгон айдоочулардын айынан милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Өткөн жума, ишемби күндөрү Бишкек шаарында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чаралар уланды. Үстүздөгү жылдын 29 ноябрында милициянын кайгылуу кызматынын 102 номерине мас абалында унаа башкарган айдоочу боюнча билдирүү түшкөн. Чакырык боюнча болжол менен түнкү саат 2 чамасында милициянын кайгылуу кызматы Алматы Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишине жөнөп, спирт ичимдигин ичип, унаа менен жол эрежесин бузган айдоочуну издеген. Патрулдук милициянын ыкчам иш-аракеттеринин негизинде айтылган мас абалындагы айдоочу токтотулган. Жыйынтыгында унаа ээсинен спирт ичимдигинин жыты жыттанып жатты. Нет, я была за рулем, чтобы меня снимать. Бул айдоочу Бишкек шаарынын Горький жана Жукеев Пудовкин көчөсү менен батыш тарапты көздөй бараткан. Токтоткон учурда спирт ичимдигин ичкенге шектелип, азыркы учурда наркология борборунда турабыз. Эгерде спирт ичимдигин, алкоголдук ичимдиктер ичкен тастыкталса, автоунаасы айып корозуна токтотулат жана өзүнө бузуулар кодексинин 193 беренеси менен протоколдор толтурулат. Айдоочу мас же соо экенин тастыктоо үчүн жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда айдоочу ичимдик ичкени аныкталып, унаа айып аянтчасына жеткирилип, тиешелүү кагаздар толтурулду. Рейдтин жүрүшү менен биздин чыгармачылык топ бир канча мас абалында унаа башкарган айдоочуларга күбө болушту. Айтсак, 30 ноябрда милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери 102 номерине түшкөн чакырык боюнча болжол менен түнкү саат 3:10 чамаларында Горький, Будённый көчөлөрүнүн кесилишине жетип барды. Көрүп турганыңыздардай, бул жигиттин башкаруусундагы автоунаа жол эрежесин бузгандыгы боюнча токтотулган. Текшере келгенде анын ичимдик ичип алып унаа башкаргандыгы аныкталган. Көрүп турганыңыздардай, айдоочу өз күнөөсүн мойнуна албай, шашып бара жатканын айтып, түшүндүрүүгө аракет кылганы менен андан майнап чыккан жок. Себеби мыйзам баарыбызга бирдей. Жыйынтыгы айдоочунун автоунаасы айып короого токтотулуп, айып кагазы жазылып берилди. Эми алдыда сот иштери жүрүп, айдоочунун укугу каралып, жаңы жол эрежесинин мыйзамына ылайык айдоочулук укугунан ажыратылат. 2004 жылы чама саат бирлер саат чамаларында автоунаа кармалды Mercedes 634 деген көз номер менен тозуп аныктаганда ичинде ичип алган киши болчу экен. Анын эме кылып келип, бенин өткөрүп келсек, положительный чыгып калды. Автоунааны азыр стоянкага киргизип атабыз. Протокол, тийиштүү протоколун жазып бердик, кайтты. Азыр автоунаага кетип атабыз. Статистика боюнча айтсак, Кыргызстанда бир түндө мас абалында унаа башкарган 41 айдоочу аныкталды.
Маалыматтарга ылайык Ички иштер министрлигинин 2 айлык иш мерчеминин алкагында 30 ноябрдан 1 декабрга караган түнү өлкө аймагында рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Анын негизинде жол эрежелерин одоно бузган 2842 айдоочу аныкталды. Анын ичинен мас абалында унаа башкарган 41 айдоочу, тийиштүү документтери жок унаа башкарган 29, ылдамдыкты ашырып айдаган 578. Карама-каршы тилкеге чыгып унаа башкарган 24 айдоочу аныкталды. Ошондой эле 286 автоунаа одоно жол эрежелерин бузгандыгы үчүн айып короо жайына токтотулду. Бишкекте такси кызматын көрсөткөн белгилүү компаниялардын биринен өзгөчө ири өлчөмдөгү салык төлөмдөрүн төлөөдөн качуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызмат тарабынан 29 ноябрда өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында такси кызматын көрсөткөн жоопкерчилиги чектелген компаниянын жана анын өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тактап айтканда, белгилүү компания жана анын өнөктөштөрү экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан бир нече жолу көрүлгөн чараларга карабастан, такси менен алектенген автомашиналардын айдоочуларына пайыздык чендерди негизсиз жогорулатышкан. Буга байланыштуу такси кызматынын баасы жасалма түрдө жогорулатылып жатат. Учурда кылмыш жоопкерчилигинен тартуу үчүн аталган мыйзамсыз аракеттерге кылмыштыгы бар адамдарды аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. УКМК ишкердик субъектилерине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузуу жана жарандардын кызыкчылыктарын эске албастан көрсөтүлүүчү кызматтардын баасын жасалма жогорулатууга жол берилбестигин эскертет. Бишкек Ош унаа жолундагы Арал жана Сосновка постторунда оор жүк ташуучу унаалар үчүн киргизилген чектөө бүгүн саат таңкы 8:30 алынды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Мындан тышкары Суу-Самыр Талас-Тараз унаа жолунун 82 чакырымындагы Алим оор жүк ташуучу унаалардын токтотуучу жайы саат 9:00дөн тарта ачылды. Мындан улам өлкөдөгү ашууларда жол ачык, каттам бар. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери өздөрүнө бөлүнгөн аймакты толук көзөмөлдөөдө. Тазалоо, инерттик материалдарды чачуу иштери жүргүзүлүп жатат. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын каршы тилкеге чыкпай, жол эрежесин так сактап, унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. 1 декабрь күнү Бишкектин Новопавловка айылында автобус менен жеңил унаа сүзүштү. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалым болгондой, анын кесепетинен жеңил унаа оодарылып кеткен. Милиция кырсыктын чоо жайын тактап жатат. Буга чейин 29 ноябрда Бишкек шаарынын мэрі Айбек Жунушалиев автобус айдоочулары менен жолугушкан. Анда onun айда автобустардын катышуусунда 329 жол кырсык катталганы айтылган. Бул кырсыктардын 169-уна автобустардын айдоочулары, ал эми 160-ына экинчи тараптын айдоочулары күнөөлүү болгон. Жол кыймылынын эрежелерин бир нече жолу бузган 24 айдоочу иштен алынган. Ага катары эле Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын кызмат адамдарына сөгүш жарыяланган. Ош Баткен Разаков унаа жолунун 180 чакырымында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдирди. Маалым болгондой, кырсык 30 ноябрь күнү түнкү саат 23:30 чамасында катталып, анда Кадамжай районунун Жаш Тилек айылында Honda Fit үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдо ири мүйүздүү малды сүзүп кеткен. Күбөлөрдүн айтымында кырсыктан оор жаракат алгандар жок. Малды арам өлбөсүн деп адал сойгонго жетишкен. Ысык көлдүн Түп районунда тинтүү учурунда браконьердин үйүнөн баңгизат табылды. Бул тууралуу Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, 2024 жылдын 28 ноябрында Түп районунун ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштуулукту жана укук бузуулардын алдын алуу иш-чараларынын алкагында кылмыш жаза кодексинин балык же суу жаныбарларын мыйзамсыз аңчылык же казуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул иштин алкагында экологиялык кылмыштуулукка каршы күрөшүү багытталган атайын тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлдү деп айтылат маалыматта. Укук коргоо кызматкерлери 14 жергиликтүү тургундун үйлөрүн тинтүүгө алып, алардан 20 синтетикалык торлор, 11 жибек тор, 7 балык, анын ичинен 6 ак балык, 2 үйлөнмө кайык жана 4 калак жана балык кармоочу атайын кийимдердин 2 комплекти табылган. Мындан тышкары тинтүү учурунда шектүүлөрдүн биринен кургатылган жапайы кара куурай коюлган 3 литрлик банка, ошондой эле курамдагы 5 литрлик бөтөлкө жана жарым кап кургатылган жапайы кара куурай алынган. Бардык фактылар катталып, керектүү экспертизалар дайындалды. Учурда тергөө иштери уланууда.
Сіздер қылмыш қырсық жаңылықтарын чалдырған УТРК-нын телевизиот программасы менен таныш алдыңыздар. Мен сіздер менен кийинки эфирге чейин коштошом. Аман туруңуз.